кийинки кезде авторлорду айта баштады. Шоу-бизнес чөйрөсүндө бир эле ырды эки башка адам ырдап чыгып, аткаруу укугун талашкан учурлар көп эле кездешет. Кээ бири эмгегин уурдап алган десе, дагы бир аткаруучулар ырдын сөзүн, оонун буйрутма берип жаздырып, авторлор менен келишим түзгөнүнө карабай башкалар ырдап чыкты деп айыпташкан. Мына ушундай учурларга чек коюу үчүн интеллектуалдык менчик ассоциациясы түзүлдү. Алар эми автордук укукту коргоо жана ошол эле учурда киреше алуу максатында иш алып барышат экен. Конфликтке чейин барып, соттошом дегенге чейин барды. Бирок мен анан баягы кыргызча келип, коюңузчу эжеке, мен ушундай, мен ушурдайын дедим эле. Автор түрү турат го. Автор дагы мындай биякта бир чалып кой. Мен кандай клип тартсам, ошондой клипти тартып туруп чыгарып койгондор бар. Мунун баары эми баягы биз жинибиз келип жандан эмес, ушунун баарын калыбына келтирели, ушундай чогулуп турган кезибиз. Бүгүнкү күндө санариптик технологияны эске алганда бир эле музыкалык чыгарманы миллион жолу жүктөп алып колдонууга болот. Бирок автордук укук бузулууда дейт адистер. Анткени аны жаратууга бирөөнүн эбегейсиз эмгеги кеткен. Мыйзам боюнча ошол эле радиостанциялар же телевидение жана интернет сайттары кайсы бир чыгарманы берүүдө автордун уруксатын алышы керек. Бирок көп учурда андай болбойт дешет. Өзүңдүн гана уруксатың менен, ошондо дагы кандайдыр бир ыкмалар менен башка ырчыга берилет. Жөндөн жөн эле мен ушул ырдырдагым келип атат, мен ырдайм, анан аранжировкасын өзүм жасап алдым. Силердин ырыңар жаңырып турса сүйүнбөйсүңөр дегендер дагы бар. Сүйүнөт адам катары. А бирок укукту коомдо жашап аткандан кийин ар бир тарап албетте мыйзамдаштырылыш керек. Кыргызстанда автордук укук Кыргыз патент тарабынан бекитилет. Интеллектуалдык менчик ээсин коргогон мыйзамдардын жана актылардын жыйындысы бар. Бирок ошол эле учурда автор эмгек ага тиешелүү экенин далилдеш керек. Бул адатта узак жана татаал процесс. Эгер катталгандан кийин кимдир бирөө автордук укукту бузса, айып пул төлөөгө милдеттендирилет. Ал тургай кылмыш жоопкерчилиги каралган. Эгерде ошол ассоциация интеллектуалдык менчик жаатында же жамааттык ошол автордук укукту башкаруу жаатында иш алып барабыз десе, алар атайын мыйзамда бекитилген документтер бар. Ошонун баарын толуктап, мисалы үчүн уставтан башталат, аткаруучуларды 500, мисалы үчүн композиторлор, ошонун баардыгы мыйзамда жазылган. Ошонун баарын топтоп Кыргыз патентке алып келиш керек. Бул жерде комиссионуна карап, анан суроо, бул маселе чечилет. Санариптик дүйнөдө автордук укукту кантип коргоо керек? Бул жатта айрым компаниялар өздөрүнүн сунуштарын берип жатышат. Дүйнө жүзү боюнча интернетте интеллектуалдык менчикти коргоо ыкмаларынын бири блокчейн системасын колдонуу болуп саналат. Ал жарандарга кайсы бир нерсени оңдоого же кайра жазууга мүмкүндүк бербейт. Рахат Жаныбекова, Руслан Сабатаров, Ала Той 24.